Бүгүн Талас районундагы Кара Суу айылында Сабира апа балдар бакчасы толук балдарды кабыл алып иштеп баштады. Бакчада жылуу бөлмөлөр, жайлуу мындай керебеттер. Бул керебет бир эле учурда балдар уктоосу үчүн жайылып жана ойносу үчүн жыйналып калат. Ал эми бакчада балдардын билим алуусу үчүн бардык заманбап шарттар каралган. Балдарды кабыл алуу салтанатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, демөөрчү жана айыл тургундары катышты. Келген конокторго бөбөктөр чакан концерттик программа тартуулашты. Сабира апа балдар бакчасы 75 балага ылайыкталган. Бакчага балдар электрондук кезек менен кабыл алынып, 3 тайпага бөлүнгөн. Бакчада учурда 19 кызматкер эмгектенет. Биздин бала бакча абдан заманбап салынган. Бул жерде медайымдын кабинети бар. Андан сырткары методикалык бөлүмүбүз бар. Ичинде ар бир баланын өзүнчө эмеректери, ар биринин өзүнчө шкафтары, мына бул жерден көрүп кетсеңиздер болот. Ар бирине өзүнчө шарт түзүлгөн. Бул жакта болсо биздин экинчи кенже тайпабыз тарбияланып жатат. Буюрса, бул жерде биздин санузелдерибиз бар. Баардыгы балдарга ылайыкталган, өзүнүн шарты менен түзүлгөн. Кирип көрсөңүздөр болот. Андан сырткары биздин бала бакчабыз заманбап окуу куралдары менен жабдыкталган. Биздин мамлекеттин талаптарына жооп берет. Биздин дивандарыбызды көрсөңүздөр болот. Бардыгы кенен. Бул жерибиз болсо музыкалык залыбыз, балдар үчүн иш-чаралар өткөнгө абдан ылайыкталган. Айыл тургундары бакчанын иштеп баштаганына кубанычта. Ата-энелер өздөрүнүн ишеничин билдирип, балдарын бакчага алып келишүүдө. Ушул убакка чейин ушу балдарыбызды бала бакчага алып келе албай, тиги жак бир бала бакчабыз бар, ал жакта орун жок болгондуктан ушу күтүү учурунда болчубуз. Кудайдын буйругу менен бүгүнкү сааты чыккан экен. Ушу балабызды, кызыбызды бүгүнкү ачылышына алып келип, кубанычыбызда чек жок болуп атат. Ушул садикти, бала бакчаны ачып берген, куруп берген ушул айылдын тургуну Думан Рыскуловго чоң ыраазычылык билдиребиз. Бала бакча заманбап стандарттарга ылайык курулган. Бакча куруу демилгесин көтөрүп, каржылык колдоону Кара Суу айылынын тургуну Думан Рыскуловдун үй бүлөсү көрсөткөн. Колдон бир нерсе келип турган кезде кызмат кылып калалы деген ой тилек бар болчу. Анан айыл өкмөтү менен, айыл өкмөтүнүн башчысы менен ушул айыл кеңешибиздин аксакалдар тобу менен сүйлөшүп, кеңешип, айылда эмне мукташтык бар дегенде бала бакчанын баягы орну аябай мукташ деп айтылган. Каражат боюнча 480 квадрат метрде 20 бардык мебели менен ушул жерде жазылып турган немелер менен, килемдери менен кошулганда, шторлор менен кошулганда 23 миллион сомго барды. Биздин үй бүлөсүнүн атынан 13 миллион кеткен. Менин жоро жолдош жалпы ынтымакта жүргөн жааматтан 3,5 миллион сом, калганы Талас фонду, айыл өкмөттүн каражаттары кетти, айылдык кеңештин чечими менен. Талас районунда бүгүнкү күндө 18 бала бакча иштеп жатат. Бирок район боюнча дагы деле бала бакчага муктаждык бар. Ошол эле Сасык булак айылында бала бакча муктаждыгы бар. Ошол эле Ханбүрг айылында бала бакчага муктаждык бар. Карай айылында деле бала бакчага муктаждык бар, бирок ал муктаждыкты өздөрүнүн каражатынын эсебинен жакын арада бала бакчаны салабыз деген пландар жүрүүдө. Эгерде ошол айылдарда бала бакчалар салынса, муктаждык дагы азаят. Жаңы бала бакчанын ачылышы бул айыл тургундары үчүн гана эмес, өлкөнүн келечеги үчүн чоң жетишкендик. Балдарга жакшы шарттарды түзүү аркылуу биз жаркын келечекке жол ачабыз. Гүлзада Бакаева, Калмурат Мейманбеков, Талас району.